Жогорку нарын каскатын салып баштаган Русгидро менен келишимди бузуу. Кайра аларга 37 миллион доллар карыз болуп, бийликтин шалаакылыгы катары бааланып келет. Жакында башка инвесторлор келет деген сөз көптөн бери айтылып жүргөн. Июль айынын биринчи жарымында Чехиянын Liglas Trading деген компаниясы кыргыз өкмөтү менен келишим түзүп, нарын каскадына кошуп дагы 10 чакан кес, 2 таштанды иштетүүчү завод курмак болду. Коомдук канал бул жаңылыкты күнү түнү айлантып, кыргыз элин чындап кубантты. Биз го сүйүндүк. Биз канчасын айтабыз? Мен мисал айтсам, ошону укканда мен аты сүйүнгөм да, мен ушул жакшы болуп турем, чектер келсе, мен хотя бы жанагы 37 миллион доллардын карыздан кутулат экенбиз деп. Алгачкылардан болуп миллиарддык долбоорду ишке ашырам деген кайсы компания экендигине чек журналисттери кызыгышты. Праганын эң абройлуу басылмасы Господарские новины деген гезит атайын иликтөө жүргүзүп, көлөмдүү материал жарыялашты. Ал жерде Liglas Trading деген компания Чехиянын гидроэнергетикалык тармагында дайыны жок экендигин, штатында бир дагы кызматкер жок экендиги, ири долбоорлорду ишке ашырам деп Чехиянын банкынан бир да жолу насыя албагандыгын жана салык кызматтарында көргөзгөн кирешелердин булактары өтө эле аз болгондуктан ГЭС курууга жетпей тургандыгын жазышкан. Ал жерде алар ушул жаатта көптөгөн долбоорлору бар. Чехиядагы алдыңкы компаниялардын бири катары өзүн көрсөткөн. Алар 1967 жылы курулушу бүткөн дамбанын курулушуна катышканбыз деп көрсөтүп атышат. А ишкана 2003 жылы эле катталып атпайбы? Анан биз бул ишкананын чехиялык өнөктөштөрү делгендерге чалдык. Алар же булар тууралуу эч качан угушпаптыр, же мисалы бирөө алар бизге эмес, биз аларга кеңеш беребиз деп айтышты. Они или про них никогда не слышали, или же, например, в одной компании сказали, ну, вообще-то, когда мы их консультируем. Бул маалыматтар кыргыз журналисттерин дагы кайдыгер калтырган жок. Азаттыктын журналисттери атайын иликтөө жүргүзүп, Liglas Trading компаниясы расмий түрдө катталган даректи издеп таап, ал жерде жашаган адамдар менен маектешип келишти. Биз азыр Чехиянын түндүгүндөгү Польша менен чектешкен жериндеги Лишна деген айылга келдик. Liglas компаниясы мына ушул айылдагы мына ушул даректе катталган, бирок мен артында көрүп турган имаратта эч бир күпүлдөп иштеген заводдун үнү угулбайт. Тескерисинче көрдүңүздөр, урап калган жерлери көп, мындай эски адам буту көптөн бери баспагандай көрүнүп атат. Булар эмне менен алектенет, ичи кандай, азыр көрүп силерге тактап бергенге аракет кылабыз. Документтин тили менен айта турган болсок, Liglas акционердик коому Лишнидеги банкрот абалындагы ишкана. Ал эми Liglas Trading жоопкерчилиги чектелген коому Кыргызстандагы нарын ГЭС каскадтарын жана 10 кичи ГЭСти курам деп аткан ишкана. А дегенде Liglas'нан кеп салалы. Чех реестринин маалыматына караганда, Liglas акционердик коому 1992 жылы негизделиптир. Бирок азыр имараты мына ушундай кейиштүү абалга келген. Мындан 2-3 гана кишини жолуктурдук. Алардын бири күзөтчү камерага сүйлөп берүүдөн баш тартканы менен ичине кирүүгө уруксаат берди. Көрсө Liglas айнектен түрдүү буюм тайымдарды, жасалгаларды, асма шамдарды чыгарат экен. Коюлган бааларынан улам бул буюмдар башкаларга салыштырмалуу анчейин кымбат эместигин көрүүгө болот. Михаил Смелик Liglas Trading'тин Liglas'ка документалдуу түрдө эч бир тиешеси жок деп атканына карабастан, колу коңшулары жана бул жердин күзөтчүсү аны жазбай таанышты. Смелик то был практически маител. Михаил Смелик ал кожоюн. Анан бул жерде анын агасы Рене Смелик да генералдык директор болгон. Кийинчерээк алар өндүрүштү токтотуп коюшту. Ал бул жака күн панелдерин алып келип жүрдүм. Аларды Кытайдан алып келчү. Анан кайра сатчу. Азыр кандай гана маалымат болбосун интернеттен тапса болот. Liglas Trading компаниясынын веб-сайты ошол Кыргызстан менен келишим түзгөн күнү ачык болчу. Азыр техникалык себептерден улам деп жабылып турат. Жөн эле мындай эле Google'га кирип атын жазып көрүңүз, компаниянын кирген жазганда бир баракча сайты чыгат, бир баракча компаниянын. Анан жалаң Кыргызстанда жүргөн жаңылыктар. Башка эч кандай маалымат жок. Англис тилинде жазып көрсөң, маалымат жок. Алгач Liglas Trading компаниясы Арменияда, Россияда, Чехиянын өзүндө ири ГЭСтерди салган компания экендиги айтылган. Атайын иликтөө жүргүзгөн жарандык активист Эдил Байсалов бул өлкөлөрдө саналуу эле ГЭСтер бар экендигин, алар те илгери курулгандыктан Liglas Trading'тин эч кандай тиешеси жок экендигин аныктап чыкты. Биз баланча ГЭСтерди, Арменияда 2 ГЭСибиз бар, Россияда, Кабардино-Балкарияда бар, Чехияда бар. Ошондой өзүбүздүн оборотубуз 2 миллиард доллар, 1 миллиард гигаваттык
значит, кубаттыкта электростанцияларды иштетебиз деп айтып атат да. Эми бунун баардыгын мына биз кирип эле бир 10-15 мүнөттө эле билип койдук. Армениядагы ГЭС бириси 70-жылы, биринчи 89-жылы салыныптыр. Кабардино-Балкарияда 30 ваттык, мегаваттык бир станция бар экен, действительно салыныптыр. Бирок ал декабрь 2016-жылы. Чехтерин бир да тиешеси жок, бир да жыты жок. Ал Кабардино-Балкариядагы станцияны ким салып атат дебейсиңерби? Аны как раз ошол Русгидро бүтүрүп атат да. Жөн эле өздөрүнө эле жаза беришиптир дагы. Аны бир да текшербей биздикилер берип атат. Ал эми Liglas Trading компаниясынын жетекчиси ошол эле азаттыкка маек куруп, бул чууну уюштурууга кайсы бир адамдар кызыктар экендигин айтып, ири долбоорлорду ишке ашырууга карызы жок, бардык жактан таза компания керек болгондуктан Liglas Trading сунушталганын белгиледи. Liglas Trading акыркы жылдарда финансы жүгүртүү жагынан чакан көрүнүшү мүмкүн. Бул фирма мени элик кылган фирмалар тобуна кирээрине көңүл бургум келет. Калыбына келип туруучу табигый булактар тармагында 12 жылдык тажрыйбабыз бар. Экинчиден, бул бизнес дал ушундай жол менен жасалат. Мен муну бүтүндөй дүйнөдө жасап келгем. Ар бир жолу конкреттүү долбоор менен иштөөгө карыздары жок. Кожоюндар структурасы так белгиленген фирма тандалат. Биз бул ирет Liglas Trading'ти бөлүүнү чечтик. Чех мамлекетинен эч кандай субсидия же көмөк алып көргөн эмеспиз. Калыбына келүүчү энергия булактарына байланышкан тармакта иш алып барган эл аралык чөйрөдө пресса жазгандай Михаил Смелик деген ысымды таанышпайт деп айта албайм. Бирок канчалык актанбасын, кыргыз эли гана эмес, эл аралык коомчулук бул итке минген компания кантип Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармагына кирип кеткенине кызыгышууда. Бул чуруу башталганда тышкы иштер министри биз бул компания менен кызматташпагыла деп айтканбыз деп чыгышты. Кыргызстандын Чехия жана Австриядагы элчилиги өкмөткө жиберген маалыматында Liglas Trading'ти банкрот кылып жарыялоо боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатканы айтылат. Мурда дагы ушул сыяктуу маселе көтөрүлгөндүгүн экс-элчи айтып чыкты. Серьезная, скажем так, энергетическая компания все-таки должна иметь в качестве основного своей деятельности все-таки энергетическую отрасль. Олуттуу энергетикалык компания негизи ишмердиги катары энергетика тармагын көрсөтүш керек да. Иликтегенде андай болбогону бизди таң калтырды. Анын баарын бир кагазга түшүрүп Бишкекке жөнөттүк. Ал иш өткөн жылдын жайында болгон. Ал эми 24 KG сайтынан көргөн материалга караганда кошумча дагы өтүнүчтөр түшсө керек. Катка караганда ал өтүнүч быйыл январда жазылыптыр. Менин Австриядагы кесиптештерим жана Тышкы иштер министрлигинин борбордук аппараты бул компания боюнча реалдуу. Биз мурда бергендей эле маалымат беришкен. Алар чынчыл, туура жана бүгүн чех маалымат каражаттарында бышыкталып аткан маалыматтарды беришкен. Ачыгын айтканда, бизде өз ара сөз болгон. Бул компания 1-2 чакан кезге аракет кылып жатат го деп ойлогонбуз. Ал эми бүтүндүү каскадтар 2 жылдын ичинде 7 электростанцияны, андан кийин кошумча 3-тү курат деген оюбузга да келгенбиз. Болжолдогон да эмеспиз. Информацию, которая подтверждается сегодня чешским средством массовой информации. Бул чуудан президенттин аппарат башчысы Сапар Исаковдун да кулагы чыга түштү. Эдил Байсаловдун айтымында Чехиянын президентинин канцелярия башчысы Кыргызстандагы кесиптеши Сапар Исаковго кат жолдоп, ушул компанияны колдоп койгула деп суранган экен. Жалгыз гана ошол президент ошол Милош Земан деген орусиячыл бир саясатчы бар, ошол жерде жалгыз Европада. Ошол кишинин канцеляриясы бир кат жазып бериптир Сапар Исаковго. Анан ошол Сапар Исаков Атамбаев менен ошол Земан менен ортосунда жакында ошол Астанада Экспода жолугушуу уюштуруптур. Эми болуптур. Ал жерде ал чехтер айтып атат, бул кандай болбогон, бизди уят кылдыңар. Бир банкрот фирманы, мурун бир айнек фабриканын бир кожоюндарын ошолорду жөнөтүп, бир ГЭСке тиешеси жок. Эми ошолор барышат экен. Аларга деле кол коюп бериптирсиңер. Анткентигилер актанып атат. Эми чехтер, чех балдар, ошол бизнесмендер Кыргызстанда бизнес кылабы десе, биз колдоо көрсөттүк деп президенттин кызматкерлери актанып атышат. Эми биздин президенттин кызматкерлери кантип актанышат? Алар го алар, ошо бир кагаз менен эле бардыгын алып берип коюп атпайбы? Ал эми тендерди өткөргөн өнөр жай энергетика жана кең байлык ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Дүйшөн Зилалиев Liglas Trading деген ким экендиги 30 күндө билинет дейт. Эгер ушул мөөнөттө Русгидрого биз карыз болгон 37 миллион долларды төлөбөс эле бардыгы ачыкка чыгаарын айтат. Бул мөөнөт болжол менен сентябрдын аягында 24-25 сентябрдарында чыгат. Ошондо көрөбүз бул
чех тарабы өзүнүн милдетин аткарып турган ишенимин көрсөтөт деп ойлойбуз. Эгерде төлөбөсө биз өзүбүз тараптан келишимди бузабыз, анан Кыргызстандан эч кандай чыгымдар болбойт. Чехтердин келишин бийликчил маалымат каражаттары айтылуу Интергелпого салыштырса, Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармагын дайыноты жок бирөөгө кармата берүүгө болгон аракетти Алмамбет Шыкмаматов Кумтөр долбоорунун башталышына окшоштурду. Бул окуя бизге ушул 91-жылдагы Бирштейн алып келген Сиабека компаниясын элестетет да. Бирштейндагы Сиабека компаниясын алып келгенде Сиабека компаниясы тоо кенде касып көрбөгөн, алтын каскан практикасы жок, эсеп кысабында акча жок, итке минген компания болчу Сиабека. Мына азыр Сиабека компаниясы өзүнүн үлүшүн Центерага сатып, Центера Кыргызга тиешелүү болгон алтындын 67% мыкчып отурат. Кыргызга таандык, биздин мамлекетке таандык өзүбүздүн ырыскыбызга өзүбүз ээ боло албай атабыз. Жарандык активисттер Жогорку кеңеш чукул жыйын өткөрүп, бул маселени талкууга алыш керектигин айтышат. Ошондой эле кыргыз элинин түгөнбөй турган байлыгына олуттуу мамиле жасабаган Дүйшөн Зилалиев сыяктуу чиновниктер кызматын тапшыруусу керек. Бул чуулгандуу чектер президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна гана шек келтирбестен, күмөндүү компания менен кызматташкандыгы үчүн Кыргызстан эл аралык аренада уят болуп жатат дешет алар. Болот Абдыжапаров, Батыр Зарлыков, Сентябрь.